Кыргызстандагы кыргыз адабиятынын айдыңында аялдар поэзиясы деген акындык дагы, аялдык дагы жүрөгү менен өзгөчөлөнгөн бир тарам бар. Бир колу менен бешикти, экинчи колу менен ааламды терметкен бул асылзат акын айымдардын бир өкүлү Мадина Тураева азыр саламаттыгына байланыштуу талант баалаган элдин жардамына муктаж болуп турган чагы. Бир клапаны гана иштеп турган алсыз жүрөгү кыйнап, дем алуусу барган сайын кыйындап барат. Кезегинде өрүк зарга кетели өңдүү мыктырларды жараткан акын кызыбызды колдоо максатында жакында эле апрель айынын 6-сында Бишкек шаарындагы Сейтек балдар борборунда Кыргыз Республикасынын эл артисти Канике Эралиева баш болгон талант ээлери демилге көтөрүшүп, кайрымдуулук концертин баштап беришти. Бул жолу жөнөкөй элден акча тыйын чогулбаганы менен ал канча кубаттап жылуу сөзүн айткандар арбын болду. Ушундай Мадина эженин чыгармачылыгынын талантын сыйлап келген баарыңыздарга таазим, ушул жерде отурган жаштарга таазим. Ушундай бир эжебиз бар экен деп билсеңер билбесеңер келип акыр аягына дейин отурасыңар. Меңди эжеден кийин көп сөздү сүйлөбөйм мен болгону эми бир ой турса керек деп ойлоп атат да бул жердегилер. Мадина эженин туулган жериндеги кишилер бар бекен деп. Мына азыр Апикерим аке чыгып айтты, ошол биз Мадина эжени биз Аксыда төрөлсө дагы Лейлектин кызы, Өрүкзардын кызы деп билебиз. Анан бүгүн эле мен акимдин орун басары Максатай Каримбелиева менен сүйлөштүм эле. Алы айтпай эле туруңуз эже деди эле, бирок чыдай албадым. Алар дагы сизге кайдыгер карашкан жок, бардыгы ошол айыл өкмөттөр аким баш болуп, Калимбек агай баш болуп, ошо буюрса сизге материалдык жакшы жардам беребиз деп турушат. Болгону ошол Мадина эженин реквизиттерин билбей атабыз, ошону берип коюшса жакшы болот эле. Биз ишеничтүү баягы эми бийлик болгондон кийин подотчет менен болот да, ошол жагын гана кичине мыйзамдаштырып койсоң жакшы болот эле деп айтып саламын айтты. Мадина эже жөнүндө Бакбур Аленов дагы өтө жакшы айтып кетти. Мен андан артык Меңди эжеден, Бакбур Аленовдон артык сүйлөй албаймын. Мадина эженин ырларын окуш гана керек, жана жүрөк менен сезиш керек. Мадина эже эч качан оорубаңыз, жан эмежем. Мадина Тураева жөн эле катардагы эле жазып жүргөн акындардын бирөөсү эмес. Мадина Тураева өзүнчө бир өзгөчө жарык жанган жылдыз. Биздин ошол чолпон жылдыздай өзгөчөлөрү көрүнүп турган ошол тоо акындын арасынан суурулуп чыккан акындардын бирөөсү. 90-жылдардан бери карасак, Мадина Тураевадан алдына чыккандар эч ким жок экен. Аны эч тартынбай, эч мындай бир уялбай айтууга болот. Сөз кезеги келгенде нешиндеген жаш акындарды жетелеп, таланттарды таптап, шакирт кылган кыргыз эл акыны Меңди Мамезаирова жерден жарака кетсе акындын жүрөгүнөн өтөт демекчи. Элдик бийлик болсо деп бар күчүн жумшап, калың элдин толкунунда жүргөн мекенчил акын Мадина Тураеванын учурда ден соолугунан жабыркап турганы аз келгенсип, экинчи көйгөйү жеке турак үйү жок, батирлеп жашап келерин айтты. Ушундай эле Мадина Тураеваны бир бөлмө болсо дагы турак жай менен камсыздап берүү өтүнүчүн бул күнү катышып отурган президенттик аппараттан келген өкүлгө кайрылып, өлкө башчысы Садыр Жапаровго мында топтолгон элдин атынан бул кайрылууну жеткирип коюусун суранды. Амансыздарбы? Үркөйдөй 3 киши калыптыр дегендей кетип отуруп аз калыптырбыз. Ошончо дагы бүгүн Мадина кыздын кечесине келип отурабыз. Мен 2 сөз айтып коеюн ата энеси жөнүндө. Бул адам баласы деген алдыга умтулганды, канаты жок канат байлап учканды жакшы көргөн жаныбар экенбиз. Ушул Баткенден Шабек Тураев, Насиба деген 2 жубайлар ушу кыздарына, 5 кызына жалгыз уулунан билим берип, ушуларды адам кылам деп бүй жайын таштап, бар жогун таштап ушу эмеге байырлап биздин Фрунзе, анда Фрунзе шаарынын жакын Стрельниковго көчүп келип, жер алышып,
кадимкидей кара терге түшүп иштешип, үй кылып, балдарын үй кылды эле. Алар өкөтөн өтүп кетишти. Анан ошо кайсы бир чулуундар кандайдыр бир жасалма немелер жасап алып, мынандай жеринен, үйүнөн ажыратып, балдар ар жака тарап кетти. Ушул заманда Кудай ушундай адамдардан сактасын. Эми ушундай жаман адамдардан сактасын. Кудай айланайын. Бирок ал заман, бул заман жаман адамдардан турбайт. Жүрөгүрдаган акындардан, мына бүгүнкү жардам берем деп келген президенттин кеңешчисинен ушундай сыяктуу адамдар бар, ошого мен кубанып турам. Мен бүгүн айтайын дегеним, президенттин кеңешчиси өкүл ушул кыздын, кенедей кыздын жүрөгүн ушунчалык кыргыздын чоң миллиондогон элдери батып, мына кандай деп сүйлөдү, кандай жерде жүрдү, өзүнүн өмүрүн тобокелге салып жүрдү. Анан бул кыз баланын келечегин, кыз баланы эркелетип өстүрө албаган биздин коом күнөөлүү. Себеби дегенде күндө ал сууга атабыз, кыздарды, келиндерди бычактап өлтүрүп, оозун мурдун кесип кылбаганды кылып атат. Ушундай шумпай заманга түшүп келдик. Бирок кыргыздын жигиттери эң бир эр жүрөк, эң бир намустуу жигиттер эле. Мен дагы эле аябай үмүтүм үзүлө элек. Ушул кызга бир бөлмө үй берип койсо, мына өкүлдөр Медер Омашевдин жүзүндө бар болгончун айтып атам. Биздин колдогонубуз ушул экен. Үркөтө 3 киши келип отурабыз. Ал эми бир бөлмөлөр квартира берип койсо, мына жүрөгү ооруган кишиге шарт дагы болот, жашаганга дагы стимул болот эле. Ушул кабар Садыр Нуркожоевго жетсе, ал киши сөзсүз жасайт деп ойлойм. Себеби дегенде өзүңөр көрүп турасыңар, көргөн нерсени көргөндөй айтышыбыз керек. Качан бизде бир 5-6 айдын ичинде 15 деген 20 мектеп бүтүп атты эле. Качан бала бакчалар жаңырып бүтүп атты эле. Качан жолдор бүтүп атты эле. Баягы эч качан иштебей калган аэропорттор, мына эмеге да Таласка да ушчу элек, Баткенге да ушчу элек го. Ошонун бардыгы өз ордунда келип атат. Биз жакшыны жакшы деп айталы, жаманды жаман деп айталы. Мен саясат менен ишим жок. Бирок бул Садыр Нуркожоевич келгенден бери кандай сонун иштер бүттү. Ошону көрүп эле, шылып эле, жамандай эле беришет. Биздин арабызда ушундай адамдар бар экен. Жаман гана кара жакты көргөн, караны көргөн, кара жүзгөй адамдар бар экен. Ошондуктан ушул кишинин өкүлдүн отурганынан пайдаланып, мен суранам. Мен деле өзүм жыргап кеткен жерим жок. Народный сародный байланын бардыгын алганым менен үй бүлөм өзүм жашаган жеримде жыргап кеткен жок, бирок үстүндө үйүм бар, астында казаным бар. Мына Мадинага бир бөлмө квартира, бир эле бөлмө квартира берип койсоңор болот. Себеби миллиондогондорду кустуруп атышат. Ошо кустургандан улам, ошо жанагы коррупционердин, эми бүгүн кечеде айтып кое берейин, эми болду келип калды. Миңдеген миллиондогон акчаларын кустуруп алып атат. Ошонун натыйжасында бүтүп атпайбы? Мына мектептер, жолдор, бала бакчалар, аэропорттор бардыгы ордуна келип атпайбы? Ошонун бир кымындай нерсеси. Садыр Нуркожоевич көңүл буруп баратып эле бир жерден бир бөлмөнү таап берип койсо болот, туурабы? Мынайым Садыр Нуркожоевдин Кудай өмүрүн берсин, Ташиевдин өмүрүн берсин. Ошо азыр ойлоп отурсам, биздин ошол Кыргыздын жеринен айлансам болот экен. Бирок башкача касиетте ушунчалык кичинекей уюмдан бери коррупцияга баткан экен, ошонун баарын тазалап атат. Лайым ушуларга өмүр берсе экен. Биз окшогон калемгерлерге, менин бул калем боюнча кызым, мен мунун баардык тагдырын билем. Кыздын тагдыры айланайындар эркекке байланышкан, эркектин тагдыры кызга байланышкан. Мына ушул жакшы бир жигиттин колуна түшсө, Гүлдөбек беле не деген чыгармалар жазат эле. Тагдырым ошол экен, бир жөкөргө чыгып алып, ушундай жаман абалда калып оорукчан болгончо чейин жеттим. Бул кыздын көңүлүн гүл кылган бул эр жигиттин өрүшүн гүлдөткөн кыз бала. Бул гармония болбой калган буларда. Ошон үчүн мен айтып койгон үчүн кечирип коеланайын. Кудай өмүрүңдү берсин. Анан бул бир Кудайдын бизге берип койгон өзгөчө акын болуп чыккан. Бир эле нерсени айтпайынбы?
Мен сага талакмын дейт, сүйүшкөндө айткандачы. Ал эми башкага орозомун дейт. Муну ким ойлоп та, кимдин ойуна келет мындай саптар. Анан башка саптардан толуп атат. Ошондуктан бүгүн мен өзүмдөн бир тууган бир эле кызым бар төрөгөн. Ошондой эле экинчи кызым ушул кызым. Ушул менин бүт бардыгы азап тозогу көз алдымда. Атасын апасын дагы мен билем, биз катышып жүргөнбүз. Колуман келишинче каралашкан күндөрүм болду. Өзүм үйүмдө бактым муну, баягы кыйналып аткан жерде келип эле мага башын урап. Ошондуп жүрдү. Анан эми коомчулукта атым билинип, мындай эле элдин алдында чалкырап жайнап турасың. Эл мына бийлик жактан сага кол сунуп атканына азыр ушунчалык жүрөгүм кубанып отурат да, сүйүнүп отурат. Кудайым жакшылыгын берсин. Бийликтегилерден Кудай ыйман берсин. Ушул бир чымчыктай кызыбызды колдоп алалы. Бул дагы поэзиясын дагы мындан ары өркүндөтүп кетсин Кудайым. Кудай ден соолук берсин. Ушуну каалайт элем, бир кол чабып коелучу, өмүрүн берсин. Дагы бир кол чабып коелу. Биздин сөзүбүздү биздин падышабызга, биздин президентибизге жеткирген Медер Омашевичке дагы бир кол чабып коелу. Жеткирсин Кудайым. Мен айтайын дегеним ушул. Жанагы чыгармачылык топко ыраазычылыгымды билдирем. Ушундайда адамды колдоого муктаж болуп турганда, адамды бир кечүү таппай турган кезде биздин дагы жакшылыгы жанагы сиздер айтып кетишти. Бириңиздер колуңуздарды сунуп, ушундай оор маалда, ушундай кыйынчылык болуп турган кезде жардам берип атканыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Мен жеке гана өзүмдүн атыман айтам, анткени президентти айтсам болот, бирок туура түшүнүңүздөр, мен буга чейин айткан жокмун. Шарты келсе, бир ылайыгын келтирип туруп айтарбыз. Анткени мен бүгүн жок гана өзүм жеке инсан катары келдим, инсан катары колдоо көрсөтөйүн деп. Ошон үчүн көп сүйлөбөй гана бир колубуздан келишинче колдоо көргөзүп коелу деп келгендердин биримин. Баарыңыздарга рахмат. Ушул бүгүнкү кечке келип колдоп бергениңиздерге. Башка кыйынчылык иш түшкөндө канатына калкалап алчу кайрымдуу боорукер кыргыз элинен тез арада ири каражат чогултуп жүрөгүнүн операция болууга муктаж болуп отурган акын кызыбыз Мадина Тураева тамчыдан көл куралат демекчи колдон келген колдооңуздарга муктаж болуп өтүнүч кылат. Соопчулук кылам дегендер үчүн алдын ала ыраазычылык билдирип, ар бириңиздерге аманчылык, ден соолук каалап кетмекчибиз. Төмөндөгү дарек реквизитке которсоңуздар болот. Кез келгенде жыйынтыктуу маалымат чыгарылыш болоорун эсиңиздерге сала кетмекчибиз.